11 жыл бою билим алган Бермет Сагындыкова сүйүктүү мектеби менен коштошту. Ал куттуу билим уядан курбу дос таап, ага эжелеринен тарбия алып, балалык өспүрүм доорун басып өттү. Толкунданган бүтүрүүчү келечекте дарыгер болууну каалай турганын айтты. Пландарым келечекте окууга жайга тапшырайын деп атам. Медицинскийга тапшырайын дегем. Бүгүн майрам сонун өтүп атат. Баарын манайы жакшы, баары шамдуу болуп өтүп атат. Бүгүнкү бүтүрүүчүлөрдүн баарын майрамы менен куттуктайм. Аларга дагы келечекте өзүнүн кесибинин ээси болгонун каалайм. Баш каладагы номер 73 орто мектепти быйыл 150 окуучу аяктады. Бүтүрүү аземинде ата-эне тарбия алган келечек ээлери мугалимдерге гүлдесте тартуулап, ыр арнап ыраазычылык билдиришти. Агартуучулар болгон күч аракетин жаштарды билимге сугарууга арнайт. Пандемияда оор кырдаалга карабай мугалимдер аралыктан окутуп, билим берүүнү үзгүлтүккө учураткан жок. Мугалимдер жакшы окутушту. Ар бир сабакка көңүлдөнүп окуду десем болот. Эң кызыккан сабагы география болду. Өзүнүн класс жетекчиси Талайгүл Сүйүнбековнун дагы ролу чоң. Мектеп ушул Бишкектин арасынан биз ушул мектепти тандап алдык. Болгон күчүбүздү ошо жумшап, инновационный методдор менен өттүк сабакты, интерактивный. Эми азыр деген глобализация болуп атпайбы, ошого жараша балдардын дагы өсүүсү ошо жакшы болсун деп биз болгон аракетибизди кылдык. Эми анын баары тең ОРТдан билинет го дейм. Бирок биздин мектепте эң жакшы результаттарды алып жүрүшкөн балдар, золотой сертификат алгандарыбыз бар. Тунгуч Кичи районунда жайгашкан 1200 орунга ылайыкталган мектепте 3,5 миңге жакын окуучу билим алат. Эмгек жамааттын курамы 150дөй мугалим. Окуучулардын саны бир класста 50гө чейин барат. Бир ай мурда кошумча корпустун курулушу башталган. Күздө ишке кирсе абал жеңилдейт деп билдирди мектеп директору. Биздин мэрибиз Эмилбек Мырзакулович келип капсуласын салып баштап кетти. Будан бир ай мурда. Азыр иш жакшы жүрүп атат. Менимче сентябрга тапшырып калат кош болду. Ачыла турган болсо ал жакта 8ден 11 класска чейин окуп, ошондо эле 2 миң окуйбуз, бирок балдардын саны ар бир класста 48ден 50ден бала отурат. Азыр бир 35ден 40дан бала отуруп калышы мүмкүн да, Кудай буйруса. Ошондо билим сапаты жогорулатканга аракет кылабыз да. Коронавирустан улам соңку 2 жылда акыркы коңгуроо салтанаты толук өткөрүлбөй келген. Быйылкы бүтүрүүчүлөр мектепте сакталган салт менен аякташты. Уланбек Тиканбаев, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.